Gullara, Dinara, Gulbara, булырым сага, сизге жана ага. Ражыл Данияров ырчы болбогондо жашоодо ким болмок? Денелериңиз чыңырап кетип атат го сиздикилер десең. Университетте жөн жүргөн эмесмин мындай жүргөн. Класстан 11 класска чейин сабактан качып, аларды кой, сен аларды ичпейли, ондан ичели, мен жасаганды ичесиз. Макул анда. Сон болот эле, чай. Каяктан келген чай бул эми? Төлөн! Саламатсыздарбы, ардактуу YouTube көрүүчүлөрү? Сиздер менен Gentleman Club YouTube каналы, Гапаров Production студиясы, ким менен ким болдун көрсөтүүсү, жана көрсөтүүнүн алып баруучусу мен сиздер менен Нуржит Анарбаев. Саламатсыздар, анда эмесе биз баштайбыз. Ким менен ким болдун көрсөтүүсүнө биз ар тараптан мыкты инсандарды чакырабыз. Мына ушундай инсан бүгүн бизде конокто. Кыргыз эстрада ырчы жылдызы, 2018 жылдын мыкты дебют намын алган ырчы мырза Мурадил Данияров. Ассалому алейкум. Кош келипсиз. Алейк салам, жакшы, кош келдик. Маанайларыңыз кандай келип атат? Жакшы. Маанайлар сонун 5. Эң жогору десем деле жаңылышпайм. Үшүп элесизби азыр? Жок. Ушундай силердин бир жакшы проектиңер мага жылуулук тартылып атат. Кубанычтамын чакырганыңарга да. Мына көрсөтүүнүн аталышы өз айтып тургандай, ким элең, ким болдуң? Сиздин азыркы учурга чейин кандай жолдорду басып өттүңүз, кандай эмгектерди кылдыңыз? Деги эле жаштык кезиңизден баштап мектеп учурлары, студенттик күндөр жөнүндө айтып берсеңиз, кандай кызыктуу окуялар болгон, ошолор жөнүндө кеңири сүйлөшсөк. Албетте. Ким эле ким болдуң, суроо. Аябай сонун суроо экен. Чындыгында бала чагымдан баштасам аябай бир шок болчумун. Азыр байкалат. Шустрисиз, кайсыл жерде болсо да. Аябай шок. Эч кимди укпаган, айткан ишинен мындай бир нерсени айтса ошонун үстүнөн чыккан. Анан өзүм билгендикти көп кылчумун да, себеби баягы ата-энем Кудайга шүгүр мага андай кылба, мындай кылба дебептир. Жаш баланы деле өз эркине коюш керек да, негизи. Уул тарбиялаганда өз эркине коюш керек экен. Кудайга шүгүр, азыркы деңгээлим Кудайга шүгүр деп деле айтсам жаңылышпайм. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Себеби кичинекей бала чакта мугалимдерден урушуп, мектептен качып, баягы вечеринкаларды уюштуруп, аябай бир ушундай уюштурган жака дагы бир жакшы. Демек жаштык кезиңизден баштап мындай ушундай шустер болгонсуз, мындай ырчылык жака мындай болгон да, бир неме направлениясы, туура? Негизи мен ырчылык жака кичинекей кезимде такыр ойлоп турмун, мындай карасам ырчы болуп калам, ырчылык менен жанымда багам депчи. Анан 1-2, 3 класс, 4 класс, 5 класс дегенде анан кичине ырдап активист боло баштадым да мектепте. Активист болдум. 7-8 класста андан дагы баягы клиптерди көрүп, ал клиптерди мындай живой эле көрсөтүп, биз дагы аткарчу элек да, клиптегидей кылып мектептерде. Ошондон улам жүрөк дагы ушул чыгармачылык жака аябай тартып келген. Азыр сизге мындай суроо берейин. Мына жаштык кезиңизде кимдердин ырын угуп чойгонсуз, деги эле ким жакшы ырчылардан ошол кездеги? Кичинекей кезимде албетте Бекбариев агабыздын Жашкары деп угат. Азыркы учурда деле. Себеби баягы телевизордон көрүп, ырдап атканын көрүп, аккордеонду көп деле черт алчу эмесмин. Анан көп деле черт алчу эмесмин. Ошол телевизордон ырдап атканын көрүп эле барып, үйгө барып, үйдөн аккордеонду алып эле ошол ырды ырдачумун да, ошолордон үйрөнүп. Ошол кезде Бекбариев ырлар жакшы. Бекбариев агабыздын, Гүлжигит Садыбеков агабыздын көпчүлүк. Азыр байкасам бир аз үшүп калдык, мындай суук жерде отурабыз, кээде чайдан ичпели. Аябай сонун болот эле, чай. Каяктан келген чай бул эми? Чай атайын Индиядан заказ кылдык сиз үчүн. Индийский чай экен да бул анда, Шаардын коздуган сукканы чай ичсек. Аябай керемет жерди тандаптырсыңар, сонун аура дагы. Ана эмесе көрсөтүүнү улантабыз. Эми сиз 11-дө бүтүп атканда ар бир эле мына инсан
өзүнүн эмгектери менен мактана алат. Ар бир инсан 11 класс бүтүп атканда мындай кандай бир жетишкенге жетет да. Сиз мектеп учурунда кандай жетишкенге жетип койгонсуз ушул? Мектеп учурунда эми эң жакшы окугандар грамота берет го бизде. Ошол учурда мен грамоталардын баарын эле алгам. 1-класстан 4-класска чейин медаль алгам. 5-класстан 7-класска чейин ардак грамоталарды алгам. 7-класстан 11-класска чейин сабактан качып, анан эми баягындай шок бала деген грамоталарды алгам да. 7-класстан башталган десем жаңылышпайм. Ошол эң эле шок болуп жүргөндөрүм 7-класстан 11-класс экен деп ойлойм да. Демек качып жүрсөңүз, эжекелер урушуп же ата энеңиз барба деген учурлар болгонбу? Ата энем неге барба дейт, наоборот бар деп айткан күндөр болот да. Себеби баягы мен өкүнгөн жерим ошол убакта окуш керек экен да. Жаш малыңда ушундай условия, мектеп баягы чоң кишилер бекерин айтпайт экен да, окуп алгыла десе биз ошол мезгилде маани бербей эле жүрө берчү экенбиз. 11-классты бүттүңүз, сиз Бишкекке аттандыңыз, Жок, мен 11-класс бүткөндөн кийин Бишкекке аттанган жокмун. Себеби Бишкекке аттанайын десем, турмуш шартка байланыштуу ал жакта борборубузда тааныштарыбыз жок эле. Анан ошол себептен мен Жалал Абад шаарына международный университетке тапшыргам. Анда демек сиз университетте дагы жөн жүргөн эмессиз, мындай? Университетте жөн жүргөн эмесмин, мындай жүргөн. Кандай? Эми кандай десем, эми 1-пара, 2-парада мен көп учурда университетте ырдайт элем. Ырдап эле мындай окууну бүтүп кеттим десем деле жаңылышпайм да. Себеби ал жакта деле уюштуруу иштерин моюнга алып, активист болуп, аккордеон менен ырдап берип, аябай бир активдүү болчумун да. Ошондуктан бирок окууну деле жакшы окудум, Кудайга шүгүр. Эгерде Муразил Данияров ырчы болбогондо, жашоодо ким болмок? Муразил Данияров ырчы болбогондо, жашоодо ким болмок? Муразил Данияров баягы эмелер айта берет го, өзүбүздөн улуу муундагы адамдар бир баланын атасы депчи. Анын сыңарында мүмкүн Россияда жүрмөкмүн. Мүмкүн айылда жүрмөкмүн. Эми аны мен чындап ушундай болмокмун деп айта албайм. Бул тагдыр, себеби Кудайым баарыбыздын тагдырыбызга жазып койгон. Баардыгы Кудайдын айтканы менен болот да. 1-2-3. Так, даяр болдук. Начали. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Муразил Данияров дегенде көпчүлүк эле сиздин апа деген ырыңызды эстешет. Ошол ырыңыз популярдуу болгон, азыр да популярдуу. Ошол ырыңызды чыгаргандан соң өзүңүз билесиз, байкагансызбы, что популярдуу болушун, хит болушун өзүңүз билгенсизби? Чындыгында эртең эмне болобуз ким билет да, мисалы үчүн эч ким билбейт. Ошондуктан мен ал ырды чындыгында билген эмесмин. Ал ырды чыгарганыбызда эле соцсеттерде аябай талкууга түшкөн да. Соцсеттерде талкууга түшүп, ошонун улам эле кеткен да. Бат-баттан эле тарап, эл оозуна алынган. Бирок ким ырдаган деген маселе болгон. Ким ырдаганы да билинген эмес. Мен лицомун, жүзүм таанышчу эмес да. Ошол ырды сен ырдайт белең. Жакшы деген. Ошону ырдагандан кийин сизде кандай сезимдер болгон? Элдер билгенден кийин сиз ырдаганыңызда. Башкача сезимдер болгон отурабы? Албетте, ал учур өтө бир керемет десем жаңылышпайм. Себеби сен ырдагандарыңды бирөө угуп, анан жанымда эле бирөө угуп аткан болсо, мен кубанып, жакшы бир эмоциялар пайда болот. Ооба. Азыр Instagram баракчаңызда байкасак, тойлордо сиздин апа деген ырыңыз, ошол күйөө балдарды
алып кирип жатасыз. Ооба. Ал ырыңызды күйөө балдар өздөрү сурамай жатышат турабы? Ооба, Ырдап берейин, бизди алып мен келейин эми деп. барып нору менен алып кирип берейин дебейин. Негизичи. Анан ошол аябай бир эме болуп атат, модага айланып баратат, салтка айланып баратат десем жаңылышпайм. Тойлордо жар болсо, Ооба. кызыгуу сиздин апа дегендериңиз. Ооба, бул жакшы нерсе. Бир четинен бир өзгөчөлүк киргиздик десем жаңылышпайм да. Тойлоргочу. Анан бул тойлордо күйөө балдарды алып кирүү жигиттер өзү сурангандан алып киребиз. Ким ушундай алып киришти каалаган болсо, ошол жигиттер звонить этип, байланышып Кайрылса болот сизге. кайрылат. Сизге мындай суроом бар. Салам Кыргызстан көрсөтүүсүндө сизди көргөнбүз. Ошол көрсөтүүдө сиздин жыртылган костюмуңуздун баасы канча болгон? Ал костюмдун баасы чындыгында бир $200 ушундай болсо керек эле. $200 костюмду жыртып алышкан. Анан өкүнгөнсүзбү? Эми ал жерде шарт ушундай болгон, негизи өкүнгөн эле эмесмин. Бул программада ушундай бир ошонусу менен кызык болгон да, программада ошонусу менен кызык, өзгөчө болгон. Сиздин азыркы учурда эң көп колдонгон сөзүңүз? Себеби Себеби? макул ошол эле. Эмне болсо дагы макул. Макул. Ошол эле. Үй бүлөңүздө кимдир бирөө каршы болгонбу? Чыгармачылыккабы? Чыгармачылыкка үйдөгүлөрдөн эч ким каршы болгон эмес. Өйдө көбүк ылдыйга жөлөк болуп турушкан бир туугандарым, менин ата-энем десем жаңылышпайм. Демек ата-энеңизге аябай ыраазысыз что? Албетте. Сизге каршылык. Сен деле ыраазысың да туурабы? Баарыбыз ыраазыбыз. Мен да ыраазымын. Ким ыраазы болбосун? Кете берсин. Кет. Каяка? Бияка. Ана эмесе мен ким элең деген суроого толугу менен жоопту алдым окшойт. Ал элексиң азыр. Дагы кичине айтпайм азыр да. Ким эле? Тамаша. Сиз дагы айта турган сөздөрүңүз барбы? Айтылбаган. Көп да азыр яман кыйналдым. Эле жинте берсең. Мен ким элең деген суроого толугу менен жооп алдым. Көрүүчүлөр дагы толугу менен жооп алды. Анда эмесе биз сиз менен оюнга өтсөк, биздин оюндагы Кандай? Оюн дагы бар. Оюн дагы бар. Бүгүн көрсөтүүбүздүн фишкасы десек. Костюмдар жыртып баягындай кыласың. Жыртпайбыз. Оюндун аталышы коктейль. Азыр сиздин алдыңызда 6 стакан турат. 6 стакандын ичинде ар кандай суусундуктар бар. Азыр сиз 3 санды тандайсыз, 1ден 6га чейин болгон. Кайсы санда кандай суусундук болсо, ошол суусундукту аралаштырып, сиз коктейль ичишиңиз керек. Спиртной жок, Спиртной жок. Сиз кайсы сандарды тандайсыз? 1ден 6га чейин болгон. Мындай жыттап көрсө болбойт, э? Жыттаган болбойт. Анда мен 2-ни 5 4 тандайм. 4 тандайм. Анда эмес сиздин көзүңүздү ачабыз. Көрөбүз кандай суусундарды тандадыңыз. Буларды сиз тандадыңыз. Кола, йогурт, томатный сок. Жомон алмаштырып койдуң сен, томат. Алмаштырган жокмун. Затан эле койдуң ошону, э? Ушундай турат эле. Сиз тандадыңыз. Келин. Буну эмне коктейль кылабызбы? Коктейль кылабыз. Кандай болуп калат экен? Урматтуу коктейль кылуучулар барбызбы? Кандай коктейль болот десең? Аябай бир погода да сон керемет болуп атат, э? Азыр коктейль дагы. Денелериңиз чыңырап кетип атат го сиздики деле десең. Буну ич керекпи? Ооба. Жок, экөөбүз ич керек да атпайбы? Экөөбүз ичебиз, мен деле аларды ичем. Жок, аларды кой, сен аларды ичпей эле ондон ичели, мен жасаганды ичебиз дейм. Макул анда, сизди ичкенден ичем. Бир эме бир баягы кемеге түшкөн жаны бир дейтем. Ассалам алейкум деп туруп, мындай кылабыз дагы баштайбыз. Анда эмесе биздин программа башталды. Коноктон баштайбыз. Коноктон баштайбыз. Ичем кийме ичем. Буну аралаштырыш керек да атпайбы? Аралаштырабыз. Ичим оорутуп кыйнабайбы? Кыйнабайт. Кыйнаса больница бар. Жок, больница бар эмес, мындай скорыйң бар, полный бар да турабы буякта. Комнатасы даяр. Тамаша. Мейлиги эле анда, э? Ишип атасыңбы? Ичүүнү кийин да ичип болайынчы. Может, спирттин ичинде болуп калыптыр.
жарымына чейин ичи, жарым мен ичем. Болду. Жада ичишиңиз керек да жарымына чейин. Жарымына чейин ичиңиз, жок дене мен жарым ичем. Негизи эч нерсе болбойт да, Эч эмне? нерсе болбойт. Мен өзүм ичип көрдүм. Азыр томатный сок, Томатный сок, йогурт, кола. кола бирдик. Кола кичине роль ойноп кеткен да. Бул жерде мен бунун дамын сездим мен уже. Бунун дамында кола бар экен, томатный сок, анан йогурт бар экен. Браво, Браво. Таптыңыз. Браво. Мындай болгон эмес. Келиңиз эми. Эч ким тапмаган эмес, мен Ооба, эмне таппайт эле. болгондо. Макул, анда мен ичем. Буну үйдө кайталап көрбөңүздөр, аябай опасный. Болду, сен деле. Азыраак эле ичти. Вроде Даниярдын акыбалын эмчинип атам. Жаман экенби? Жаман экен. Жакшы эле деп атпайбы? Жакшы, сон экен силер да мен ойлойм баягы адамга мындай ооруп алып келбей турган нерселерди алып келип, изилдеп чыккансыңар да. Изилдеп чыкканбыз, атайын Америкага барып изилдеп келдик, кандай эмнени койсо ушундай болот деп. Жакшы. Коктейль ичтик, чайды ичтик, аны эмесе суроо өтөлү. Мен сизге мындай сыймыктануу менен мындай суроону берейин. Ким болдуңуз? Ким болдуң? Аябай бир сонун суроо экен бир четинен. Бир четинен мен азыр ким болдум, эмне жумуш кылып жүрөм, аны эл өзү билет. Эл өзү даңктап, барктап алат. Чындыгында азыр ошол эле жөнөкөй эле муражилмен. Ырдайм ошол эле бала. Эми азыр сизден 2020-жылга кандай жаңылыктарды күтсөк болот, кандай хиттерди күтсөк болот? Жаңылыктарыбыз Кудайга шүгүр 2020 эле жаңы жылда жаңы клип тарттык. Жаңы ырлар жаздык. Урмат Үсенов агабыздын Болбой эле деген чыгармасын Аябай жаңыртып чыктык. Кудайым бурса Өмүр чиркин бир келет деген дагы чыгарма жаздык, өзүбүздүн YouTube баракчабызда бар. Ошону менен бирге Жал карап деген чыгармага ошо клип тартканбыз. 2 серия кылып, биринчи сериясы, экинчи сериясы кылып, Кыздардын ысымы деген ырыбызга клип тартайлы деп атабыз. Демек, уже башталат клип. Келиңиз ошондон бир ырдап бербейсизби? Гүлара, Динара, Гүлбара, бул ырым сага, сизге жана ага, Алина, Адина, Марипа, Гүлипа, бул белек сага, сизге жана ага. Меңиз, алыңыз, бизди ойлоп калыңыз. Ким эле? Атыңыз. Аелита. Ой, бизге жакты атыңыз. Браво, браво. Буюрса хитр болот экен, мен ишенем. Кудайым буйрса. Ушул Кыргызстанда бардык эле ысымын атадыңыз окшойт да? 1 мүнөттө. Бир 3 мүнөттө десең. 3 мүнөттө да. Эми кыздардын ысымдары аябай көп. Негизи баарын батыра алган жокпуз. Сиз мына ушул деңгээлиңизге, максатыңызга жеттиңиз да, максаттарыңызга жетип баратасыз. Эми мен максатыма жеттим деген адам жаңылышат да, биринчиден. Мен ушул максат кылгам, ушул максатка жеттим дегесе, адам жаңылышат. Себеби Кудайым бере берет, Кудайга шүгүр деш керек баардык нерсеге. Анан ошол максатка жеттим, ийгиликке жеттим деген адам жаңылышабы, жаңылышпай эле, ушундай эле, кандай эле. Жок, ийгиликке жеттим десе адам токтоп калат да. Ооба. Аракет кыла бериш керек дайыма. Адам чектелбеш. Ошондой эле баштайын. Максатыңызга. Максатыма чындыгында максаттарым аябай чоң. Баягы ийгиликке жеттим деген адам токтойт да негизи. Ошол бойдон калат. Мен максаттарым аябай чоң. Азыркы учурда алдыда чоң концерттер бар. Алдыда көп турларыбыз бар. Көп клиптер бар. Элибизге тарбиялуу клиптерибиз бар, тарта турчу. Баары Кудайдын буйругу менен, Кудайым буйрса, алдыңкы күндөрдө Кудайым насип этсе баарын көрө жатарбыз. Демек, Бразил Даниярдан дагы хитрларды күтсөк болот, ушунайбы? Кудайым буйрса. Кудайым буйрса, күтсөк болот. Ага. Анда эмесе, мен бардык суроолорума сизден толугу менен жооп алдым.
Сизге эркин микрофон. Рахмат биринчиден сиздердин ушундай эфириңиздерге алгачкы конок кылып чакырганыңыздарга. Ушул урматтуу көрүүчүлөр, ушул каналга катталыңыздар. Унутпаңыздар. Ошондой эле жалпы биздин кыргыз эли, жалпы бизди көрүп жаткан аталар, апалар, жаштар, карындаш, достор, биз баарыңыздарды жакшы көрөм. Баарыңыздарды сүйөм. Анча-мынча адашып сүйлөп алган болсок кечирим сурайм. Баарыңыздарга ийгилик. Жаштар, ата-энелерге ар дайым мээримдүү бололу. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат ушул көрсөтүүбүзгө келип бергениңиз үчүн. Биз сизге көрсөтүү чакырганда мурун сизге мындай өзүңүздүн жактырган белегиңизди ала келиңиз деген болчук. Кандай белек алып келдиңиз бүгүн? Бүгүн өзгөчө белек. Өзүм колдонуп жүргөн эки жактарга охотага чыкканда. Охотага чыгасызбы сиз? Албетте. Качан чыктыңыз деп бербейм. Албетте. Баягы өзүмө жаккан, өзүм жакшы көргөн, өзүмө керектүү ар бир мырза болобу, айым болобу, айымдарга деле керек, себеби агасы бар, иниси бар. Өзүм колдонуп жүргөн өзүмдүн сыйкырдуу дүрбүмө алып келдим. Эң жакшы комментарийге Белек кылабыз, белек кылабыз. Сиздердин ушундай жакшы проектиңиздерде эң жакшы комментарий жазып, жакшы каалоо тилектерди айткан инсандарга же болбосо жакшы ырсаптарды жазган көрүүчүлөргө менин атымдан ушул дүрбүнү Белек кылабыз. белек кылабыз. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушул дүрбүнү бүгүнкү көрсөтүүбүздүн астына калтырган комментарийиңиздерге ким жакшы комментарий калтырса, Муразил Данияров агабыз өзү мына ушул белекти берет, же болбосо биз өзүбүз да жакшы комментарий тандап дал ушул дүрбүнү беребиз. Ооба. Анда эмесе сиздер менен болгон Ким элен ким болдун көрсөтүүсү конокто бизде 2018 жылдын мыкты дебюту намын алган Муразил Данияров, Gentleman Club YouTube каналы, Ким элен ким болдун көрсөтүүсү, Gapar Production студиясы, сиздер менен болгон мен Нуржи Данарбаев, Gentleman Club каналына катталууну унутпайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.